Жалал Абад шаары жана Сузак районунун коменданты акыркы сутка боюнча маалымат берди. Журналисттердин жана тургундардын суроолоруна түз эфирде жооп берилди. Бир сутканын ичинде коомдук, саясий жана криминалдык абал туруктуу болуу сакталууда. Өзүңүздөргө маалым болгондой, коменданттык саат киргизилгенден бери ушул аймактарда күчөтүлгөн тартип киргизип, кошумча күчтөр тартылып, ошол эле мезгилде ушул аймакта жайгашкан блокпосттор, санитардык посттор менен санитардык кызматкерлер, өзгөчө кырдаал кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик менен укук органдар тыгыз жумуштарды алып барып, бүгүнкү күндө жалпысынан аймактарда коомдук жана саясий кырдаал туруктуу деп айта алам. Жергиликтүү бийликтин активдүүлүгү байкалбай турат. Бардык маселени комендатура гана чечиши керекпи? Жергиликтүү бийликке кандай маселелер менен кайрылууга болот? Ооба, азыркы мезгилде комендатура түзүлүп, негизги координациялоо жумушу жергиликтүү бийлик, өзүн өзү башкаруу аймактары, андан сырткары укук коргоо органдары жана бир топ мамлекеттик кызматкерлердин жалпы жумушуну азыркы мезгилде комендатура координациялоо иштерин жүргүзүп атат. Балким ошол себептендир жандардын арасында ошондой пикир жаралышы мүмкүн. Негизги маселени комендатура чечип атат, негизги маселеге комендатура жооп берип атат деп. Бул азыркы мезгилдин ошондой талабы, жумуш ирети, бирок жергиликтүү бийликтин азыркы мезгилде дагы алып барган жумушу арбын. Себеби кандай гана маселе болсун, негизинен азыркы мезгилде чектөө коюу, аны көзөмөлдөө жүргүзүү жана тартиптерди сактоо укук коргоо органдарына тапшырылган болсо, бирок күндөмдүк тирикчилик маселелери, турак жай маселеси, оокат, соода түйүн маселеси жана бардык социалдык маселелер бул жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн. Коменданттык сааттын мөөнөтү өзгөртүлдүбү? Күндүзү да үйдөн чыгарбай жатышат. Коменданттык сааттын убактысы азырынча өзгөртүлдүк, бирок мыйзамды тартипти сактоо көзөмөл тарабы күчөтүлдү. Буну баса белгилеп кетем. Өзүңүздөр билесиздер, алгачкы күндөрү эң орчундуу, эң көйгөйлүү аймактар иретинде биз Сузак районун белгилеп, ал жерде бир нече айыл өкмөт ишинде профилактикалык иш-чараларды өткөргөнбүз. Бул жалпы Жалал Абад шаары Сузак району боюнча этаптуу профилактикалык пландаштырылган иш-чаралар өтүп атат. Бүгүнкү күнү жарандардан азыр бир топ кайрылуулар келип атат. Өзүңүздөр да жогору айттыңыз. Профилактикалык иш-чараларыбыз Жалал Абад шаарында башталды. 24 сааттык коменданттык саат киргизилет деген сөздөр тарап жатат. Ушул туурабы? Үйдөн такыр чыкпасак, тыйканчылыкты кантип жасайбыз? Коменданттык сааттын убактысы да бет кайталып өзгөргөн жок. Бирок сутка бою 24 саат тартипти сактоодо биздин кызматкерлер эмгек алып барууда. Жалал Абадтын Тайгара айылына да көзөмөлдү күчөтсөңүздөр. Эч нерсе болбогондой эле элдер катташып, балдар сыртта жүрүшөт. Мен эске алайын. Себеби бул маалымат биз үчүн абдан керектүү. Бөлүнгөн аймактарда коменданттык саат күн бою бекитилген кызматкерлер, жооптуу жергиликтүү бийликтин кызматкерлери бар. Көп учурларда алар баяндамасына көзөмөл жүргүзүү боюнча аткарткан жумуштарыны баяндама берет. Бирок өзүм деле жеке бир топ аймактарды кыдырып күнү түнү каратабыз. Ооба, ошондой жерлер эгерде болгон болсо, урматтуу тургундар, жарандарыбыз түз эфир аркылуу биздин ишеним телефондор боюнча маалыматтарды берип коюңуздар. Биз ошол жерлерге өзүбүз көзөмөл жүргүзүп, балким биздин кызматкерлер, жергиликтүү бийлик, жооптуу ошол жерде кызматтар, балким так кызматтарын алып барып багандын себеби ошондой болушу мүмкүн. Бирок биз белгилеген аймактарда 24 саат бою тартип бекем болуш керек. Жарандардын чогулушуна тыюу салынган. Ошон үчүн маалыматыңыздарды бериңиздер. Биз оперативдик, ыкчам түрдө ошол маалыматыңыздарды иштеп чыгып, мүмкүн болсо сиздердин телефондоруңуз болсо, телефондор аркылуу байланышып жооптарды берип коюуга даярбыз. Мечиттерде азан чакырган молдолорубуз кандай тартипте болушу керек? Намаздарыбызды баарыбыз үйүбүздө окушубуз керек. Сөз гана азан учурунда. Эми бир азанчы мечитте болот, ал азанчы 5 мал азан айтат. Биз билебиз, көп жерлерде мечиттер бир толя алыс. Ал жерде азан окунабы, окунбайбы, саат убактысына карап намаздар, ибадаттар токтобой үйлөрдө жүргүзүлөт.
Ошон үчүн эгер кандайдыр маселе болсо азанчылар боюнча мен сунуштап берет элем. Ошол азанчыңыздарды мечиттеги кечки шамдан мурун мечитке кирсин, шам намазындагы азанын айтсын, куптанды айтсын, ибадаттарын жасасын, жана баамдат намазын азанын айтып, күн таң аткандан кийин саат 7ден кийин мечиттен чыгып кетсе болот деп эсептейм. Биз үрөөндү ноокаттан алып келишибиз керек. Айылдан бир уна дайындасак, барып алып келүүгө уруксат бересиздерби? Бул маселени чечиш керек. Даназык маселеси жаз жарыш күз күрөш демекчи азыркы мезгилде сөз кылган чечиш керек. Ошон үчүн бул жолдо суроо аябай актуалдуу, аябай туура жолун айтып атат. Айылда бир нече жарандар чогулуп, бир автоунаа жалдап, ошол автоунаа менен барып даназык алып келсекпи депчи. Бул маселени башынан деле айтып келгенбиз, айыл өкмөттөрү менен биргеликте иштеп атабыз. Бир гана даназык эмес, айылга керектүү тамак ашты дагы мүмкүн болушунча соода түйүндөргө бир нече соода түйүн, бир нече турак жайлар айылдагы жарандарыбыз чогулуп, ар бирибиз бирден автоунаа менен шаарга барганын кажети жок. Мүмкүн болушунча ошондой чогулуп, сүйлөшүп, продукта, тамак аш, азык түлүк жана жогоруда айтылган маселе боюнча биз сүйлөшүп, ошол автоунаага керек болсо убактылуу пропуск же болбосо пропускты өтө турган контролдук жерлерде блокпостторго тизмеге кошуп, бул автоунаанын барып аймагыбыздан чыгып, керектүү оокатыны, керектүү азык түлүгүнү, керектүү дары дармегини сыяктуу нерселерди алып келүүгө биз толук жардам беребиз. Гуманитардык жардамдар кимдерге кандай тартипте таратылып жатат? Экранга байланыш телефонду, оюлук телефонду жаздык. Ал телефондун негизги максаты социалдык маселе. Социалдык маселенин ичинен эң негизгиси бул адамдардын эң биринчи муктаждык, тамак ашка, оокатка болгон муктаждыгы боюнча коңгуроо чалсаңыздар, биз бүгүнкү иш-чараны жогоруда айткандай ар бир жарандарга жеткизүү максатында дагы бир маселе койдук. Элдерди кыдырып, элдердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзгөндө ар бир домком, аймактык милиция кызматкерлери ошол эле мезгилде сурамжылоо жана тактоо иретинде дагы бир тапшырма бердим. Жарандардын арасында оокатка зарыл муктаж болгондор, кары картаңдар, үйдө жалгыз бойлуу калгандар, кандайдыр физикалык жагынан мүмкүнчүлүк чектелген жарандар болсо, ошолордун тизмесине алып келиңиздер деп. Ошол экран аркылуу көрүп аткан оюлук телефондорго биздин жарандар, активисттер, балким кимдир билет, колу кошунса, жакынкы адамдары ушул тамакка, оокатка муктаж болуп аткан болсо, ошол телефонго чалып даректериңизди билдирип коюңуздар. Социалдык тармактарда айрым тараптар пропуск 5000 сомдон $100 чейин сатылып жатыптыр деген маалымат таратышканы белгилүү. Бул жагдай боюнча төмөнкүдөй түшүндүрмө берилди. Жиби бар машиналар, автоунаалардын ээлери Тика, Матиска бердиң деген кайрылган бар. Матиск менен Тика айдаган жарандарды тилек карасаң, жиптегилерге эмнеге бересиңер деген ошондой учурлар бар. Бирок социалдык тармактарда дагы ким кандай ой пикир айтып атат, бул социалдык тармакта өзүнө каттаганды же фейк аркылуу каттаган жагдардын ой пикири, булардын бүт баарын биз илдеп көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө технологиянын жетишкен мезгили, ошон үчүн коомчулукта кандайдыр бир терс пикир, ишмердүүлүк боюнча жалпы азыркы мезгилдеги жагдайга жараша боюнча же элди дүрбүлөңгө салган кандайдыр туура эмес тасталган маалыматтарды берүүдөн элдерди, сиздерди, урматтуу жарандарыбыз дагы бир эскертип кетем, сактаныңыздар. Жалал-Абад шаары жана Сузак районунун комендантына сизде суроо болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бирок бардык маселени бир гана комендант чечет дегенден алыс болууга чакырабыз. Сиз жашаган аймактын жергиликтүү бийлигине кайрылып, маселеңизге чечим тапсаңыз болот. Өткүрбек Рахманов, Регион.